2016 жылы 1 январда бул закон күчүнө кирип токтотуш керек эле. Эми биз 2020 жылга жылдырууну демилгеген себеби бүгүнкү күнү өкмөттө ошол жол кайгылуу кызматтарында мындай четкий механизм жок да. Булар кантип аныктайт? Бул адам жеке машинасыбы же таксиде келатабы? Алар айтып атат, эми шашкасын карайбыз деп. Эми шашканы алып коет. Бул жерде аларда бир механизм жокту биринчиден. Экинчиден, эми социалдык абал. 10 миңден ашык адамдардын ушу оңурулду автоунаа менен таксовать этип тиричилик кылышат экен. Токтотуп коюш оңой бир күндө. Бирок ошончо адамдарга жумуш ордун камсыздап берип анан токтотсок бул жакшы болот. Анан 2020 жылга деген демилгебиздин себеби биз ойлойбуз эми 2020 жылдары Кудай буйрса биздин кыргыз элибиздин жашоо шарты оңолуп калса, оңурулду автоунаалар барып өзүнөн өзү ошол керектөөдөн чыгып калат деген ойдобуз. Такси жагынан. Себеби мына бүгүнкү күндө ошол эле советтер машинасына, Жигули же башкага таксиге адамдар деле отурбай калды. Мен демилгеген вариантта биз ошол шаар аралык ушул таксовать эткен коммерческий запрет кала берсин. Ал эми шаар ичинде таксовать эте бергенге уруксат боло берсин деген вариантым бар эле. Бирок көп депутаттар жана талкуудо бардыгы эле ошо оңурулдууларга уруксат берип койгулу. Биздин жол кайгылуудун ал иштегендеринен ал оң рулду эле эмес, сол рулдуулар деле ошол кырсыкка учурап атат деп ошондой сунуштар болгону менен Иса Өмүркулов сунуштаган вариант экөөбүздүкү кошулуп 2020 жылга экинчи окууда колдоодон өттү. Качан үчүнчү окууга каралат? Үчүнчү окууга буйрса ушу март айында пленардык заседанияга кошулат деп ойлоп атабыз. Эми чукул арада кабыл алынат деген үмүтүм бар.